115 ФЗ боюнча жеке физическое лицого жөнөкөй эле адамдардан картасына акча түшө бере турган болсо жана ошол кирешелерге ал эч кандай декларация тапшырып, мен баланча киреше таптым деп, же болбосо самозанятый катары катталып, же болбосо бир ишчи катары өзүн жарыялабай эле жөнөкөй адамдардан картасына акча ала бере турган болсо, эми ишкерлердин счетун блокировка болгону тууралуу айта кете турган болсок, ишкерлердин, мисалы, ишкер жакшы эле иштеп атат, физический картасына акча которткон жок, өзүнүн счетуна официалдуу түрдө акча которуп атат, бирок счету блокировка болуп калды. Анын кандай себептери болушу мүмкүн? Самозанятыйларды ортодон ИПшник менен самозанятыйлардын ортосунда договор түзүп, анан МВДга уведомление жөнөтсө болот. Трудовой договор кылып эмес, а именно гражданско-правовой договор кылып, на основе товар регистрациясын продлевать этилат. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн өзгөчө мекендештерге өтө зарыл болгон маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан группа контакттары менен бөлүшүп, лайктан басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Бул ар бир мекендештерге өтө зарыл болгон маалымат дейбиз. Айганыш айымыбызды жана Алимбек мырза Атайын биз студияга чакырдык. Көпчүлүк мекендештерге өтө зарыл болгон. Бүгүнкү күндө мекендештер ИП боюнча жана ООО боюнча кантип ачыш керек, жана аны кантип карыз кылбай жабуу керек, ошо боюнча маек кылабыз. Андан сырткары мына таксопарктарга дагы жаңы мыйзамдар кирип жатыр. Озгоп жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибиз трудовой договорлорду жана башкаларды эмне кылуу керек? Алимбек мырза таксопарктар боюнча кенен маалымат берет. Андан сырткары Айганыш айымыбыз ошол ОООну канча ачыш керек, биздин кыргыз мекендештер жана ИПны Россия жараны балар кантип ачыш керек жана ошолорду кантип жабуу керек. Андан сырткары мына мекендештер баарыңыздар да билип жатасыздар, кайрымдуулук нерсеге акча чогултабы же картага көп акча түшүп кеткенде карталар блок болуп калат. Кээ бир мекендештерибизге 115 статья менен иш дагы козгоп коюлат экен. Ошо боюнча толук маалымат алайлы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач эле өзүңүз тааныштырып, анан ошол ИПны кантип ачыш керек, кантип жабыш керек, кыскача айтканда бир бухгалтерия боюнча бир маек кылайлы. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналынын катталуучулары, сиздерге келгенге аябай кубанычтабыз. Рахмат. Менин атым Айганыш Давлетбекова, 5 жылдан бери бухгалтердик кызмат көрсөтүп келем. Эгерде 5 жыл мурун бир жалгыз өзүм үйдө отуруп бир кошумча жумуш катары баштаган болсом, азыркы учурда Кудайга шүгүр 10 чакты адамдын башын бириктирип иштеп келе жатабыз. Негизги биздин офисибиз Москвада, бул жак Алим биздин компаниянын башкаруучусу. Ушул 5 жыл ичинде биздин башыбыздан Кудайга шүгүр 1000ден ашык ишкерлер менен иштешип, кызматташып, эсептесек 10 миллиондон ашык үнөмдөп бериптирбиз. Анан эми азыр ИП ачуу, ООО ачуу боюнча айта кете турган болсом, ИП жеке ишкер катары катталуу үчүн Россия жараны каттала алат, же болбосо Кыргызстан жараны РВП же вид на жительство менен катталса болот. Анан эгерде гражданство жок болсо, анда ООО ачып иш алып барса болот. Биз дагы ошондой ООО ачуу кызматында көрсөтөбүз. 20дан ашык ишкерибиз биздин ООО ачып алып, ошол менен өз алдынча иштерин алып барып келе жатышат. Анан көптөгөн жарандарыбыз дагы тилекке каршы ар кандай шарттар менен, мисалы, ИПсын ачып алып чет жакка кетип кала турган болсо, же бул жактан иштебей калдым дей турган болсо, анда офлайн жана онлайн алыстан туруп дагы ИПны жабуу кызматтарыбыз дагы бар. Себеби индивидуальный предприниматель катары катталганда ал адамдын мамлекет алдында бир жоопкерчиликтери бар болот. Ал сөзсүз отчет тапшырыш керек болот, сөзсүз жыл сайын страховой взнос деген кепилдик төлөмдөрүн төлөп туруш керек болот. Анан ал чет жакта жүрсө, аны иштетсе, иштетпесе, киреше тапса, таппаса деле ошол милдеттер анын моюнуна жүктөлө берет да. Анан ошондуктан эгер ал кайсы бир себептер менен чет жакка чыгып кеткен болсо дагы, ошол ИПны узактан туруп жаап койсо болот. Мына көпчүлүк мекендештер ушу сиз азыр ИП боюнча, бухгалтерия боюнча көп иш алып барат экенсиз да. Ошол ИПга мекендештерибизди налог мындай салыгын кылып, трудовой договорлордогу даярдаса болобу? Ооба, албетте, индивидуальный предприниматель жеке ишкер катары катталгандан кийин эми көпчүлүк учурда, мисалы, мен сыяктуу эле башында бир жалгыз бир адам иштеген болсо, кайсы бир убактан кийин ал башка адамдарды иштетип баштайт да. Анан ошондо азыркы учурда көп талаптар болуп аткандыгына байланыштуу, көп эмгек келишимин талап кылып, мисалы, азыр биз Кыргызстанда жүрүп кайра келип аябай өзгөрүүлөрдү байкап атабыз. В целом мындай чыңалган атмосфераны байкап атабыз. Жөнөкөй, мисалы, биздин жарандарыбыздын да көчөдө кенен
нерсе басышы дагы кыйыныраак болуп калыптыр. Ошого байланыштуу ушул жерден дагы биздин ишкерлерибиздин үстүнө дагы бир мурда эле кылыш керек болгон, бирок азыр мындан да көбүрөөк кылыш керек болгон бир милдеттери пайда болду деп ойлойм. Мындай ошондой убакыт келди депчи. Анткени бир тараптан налоговый тараптан ошондой кысымдар болуп атат. Ар бир сотрудникти официалдуу түрдө келишим кылып орноштуруш керек. Бир тараптан миграциялык жактан дагы ошондой жөнөкөй жарандарга дагы кысым болуп жатат да. Ошондуктан ар бир ишкер, индивидуальный предприниматель же ООО өзүндө иштеген кызматкерлерин официалдуу түрдө трудовой договор берип, өзүнө официалдуу иштетсе болот. Бул жактын жакшы жактары ошол кенен кесир басат, Россияда официалдуу налогоплательщик болот, жанакындай текшерүүлөрдө эми жүзү жарык документи колунда болот да. Эми минус жактарын айта кете турган болсок, ал эми чөнтөккө бир кайсы бир залакасын тийгизет, бирок биз Россия аймагында болгондон кийин Россиянын талап кылынган башка Россия жарандарына дагы бирдей болгон эле бул НДФЛ деген салык бар. Мисалы 13%. Бул мигранттар үчүн өзүнчө же россиялык жарандар үчүн өзүнчө деген маселе эмес. Жалпы эле бир компания бир сотрудникти ишчи катары каттагандан кийин мамлекетке ошол ишчи 13% налог төлөйт. Ал эми ошол ишке орноштурган компания же ишкер 30% страховой взнос төлөйт да. Бул эмнени алып келет? Бул биринчиден пенсияга стаждар болот, ОМС официально застрахованный болот, андан тышкары пособие алса болот, декретный отпуск дегендердин баардыгын тең ошол ичинде камтылат да. Ошондуктан биздин ишкерлер ар бир сотруднигине ошондой трудовой договор кылса болот. Ал эми мисалы дайыма иштебеген же болбосо бир кыска мөөнөткө келгендерге бир шарттарын аткарып туруп гражданско-правовой договор кылып, аларды самозанятый катары каттаса болот да. Экөөнүн айырмачылыктары, эгерде трудовой эмгек келишими болсо, ал трудовой кодекс менен көзөмөлдөнөт, ошол жактын талаптары аткарылат да. Ал эми гражданско-правовой договордо болсо, эки жак кайсы бир деңгээлде бирдей жоопкерчилик алып калат. Себеби ал жакта ошол гражданско-правовой договордогу ишчи, ишчи эмес, аткаруучу дейлик, ошол кызматты же ишти аткаруучу тарап өзү түшкөн акчага налог төлөгөнгө өзү милдеттүү болуп калат да. Эгерде трудовой договордо иш берген адам ошонун баардыгын тең жоопкерчилигин ала турган болсо, гражданско-правовой договордо эки тарап өзүнө өзү жооп бере турган статус болуп калат да. Бирок ошого карабастан, эгерде миграциялык тарапты ала турган болсок, ошол эмгек келишими менен дагы гражданско-правовой договордун негизинде дагы бирдей эле ФМСке барып, же болбосо МВДга барып, өзүнүн регистрациясын, башкача айтканда Россияда мыйзамдуу жүргөн мөөнөтүн узартып алса болот. Ана мына ошол карта блок боюнча бир маалымат бере кетсеңиз, азыр көпчүлүк мекендештердин баягы бизнесмен мекендештер бар, же болбосо чоң акчаны картадан картага которгондо, же ошондо бир карталар блок болуп калат экен да. Ошону эмне кылуу керек ошо блок болбош үчүн? Туура айтасыз, чындыгында азыркы учурда аябай ошол нерсе күч алды. Буга чейин мисалы базарда, общепит, түрлүү тармактарда биз жеке эле адамга которуп көнүп калганбыз да, ошол ишкерлер деле өздөрүнүн жеке карталарына которуп эле көнүп калган. Анан ошол миграциялык тараптан бир четинен, салык тараптан бир жактан мындай эми кысып десек дагы болбой калат, балким ошол буга чейин эле бар болгон мыйзамдын аткаруусун талап кылуу күчөдү десек болот да. Себеби бул мыйзамдар бүгүн же эртең чыккан жок да. 115 ФЗ федеральный закон, ал мурдатан эле бар болчу да. Болгон ошону көзөмөлдөгөнгө, ошого бир чараларды көргөнгө, балким азыр мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калды, же болбосо мындай муктаждык көбүрөөк болуп калды, азыркы балким политикада болуп жаткан бир жаңылыктарга байланыштуу дагы. Кыскасы, азыр ошол талаптарды күчтүү кылып атышат, күч алып атат. Ошол 115 ФЗ боюнча жеке физическое лицого жөнөкөй эле адамдардан картасына акча түшө бере турган болсо, жана ошол кирешелерге ал эч кандай декларация тапшырып, мен баланча киреше таптым деп, же болбосо самозанятый катары катталып, же болбосо бир ишчи катары өзүн жарыялабай эле жөнөкөй адамдардан картасына акча ала бере турган болсо, бул нерсе Россиянын мыйзамын бузуу болуп саналат. Ошондуктан алардын карталары блокировка болуп атат да. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби бул нерсе мурда эле бар болчу, болгону азыр ошону текшерүү күч алып атат да. Эми муну кантип алдын алса болот? Жанакы сиз айтып жаткан сборлор деген сыяктуу бир четинен ниет
жакшы түшүнүп атабыз. Көп адамдарга ошол аркылуу Кудайга шүгүр биздин боорукер, мындай кайдыгер эмес. Кайрымдуулуктарга мекендештериңиз кайрымдуулуктарга да карта коюп көбүрөөк акча түшсө, карталар блок болуп калат да. Ооба. Ошолор мындай бир четинен мындай боорукерлик, кайдыгер карабай ушундай жардам берген калк эмес, ошондой жардам берип жатабыз. Бирок ошол эле учурда эгер кайра эле Россиянын мыйзамын алып келе турган болсок, ал нерсе мындай туура эмес болуп калат да. Ошондуктан андай кылыш үчүн, ошондой акчаларды чогултуш үчүн негизинен эмне кылыш керек? Негизинен атайын ошондой некоммерческий организация ачыш керек болот, благотворительный организация ачыш керек болот. Ага атайын отчеттор тапшырылып, атайын единый счеттор болуп, анан ошол жака акча которулуш керек дагы. Анан ошондо ошолордун эсебинен салык төлөбөгүдөй кылып дагы отчетторду тапшырса болот. Себеби ал кайрымдуулукка арналып аткан акча болгондугу үчүн. Болгону ошону тастыкташ керек да. Анткени мисалы банк ага акча түшүп эле атса, каяка коротуп жатканын билбейт. Ошондуктан бул жактан дагы бир отчетность болуш керек да мамлекетке. Ал эми ишкерлердин счетун блокировка болгону тууралуу айта кете турган болсок, ишкерлердин, мисалы, ишкер жакшы эле иштеп атат, физический карталарына акча которткон жок, өзүнүн счетуна официалдуу түрдө акча которуп атат, бирок счету блокировка болуп калды. Анын кандай себептери болушу мүмкүн? Биринчи, бул бир кайсы отчетторду кетирбей койгон болушу мүмкүн, өзүнүн салык системасына жараша. Көпчүлүк учурда биздин мекендештерибиз билбестиктен туура эмес салык система ачып алып, эселеп көп налог же эселеп көп отчет тапшырып калган учурлар болот да. Ошондо алардын счету дагы күтүүсүздөн эле блокировка болуп калат. Биринчиден, андай болсо себебин билиш керек. Эгер отчет тапшырылбаган болсо, ошол отчетторду кетириш керек. Бирок андан башка дагы кайра эле ошол 115 ФЗ боюнча дагы счеттор кулптанып калган учурлар бар. Алар эмнеге байланыштуу болот, жана аны кантип алдын алыш керек да. Ошол мисалы счетуна акчаны түшөрү менен эле которуп сала турган болсо, счету блокировка болуп калышы мүмкүн. Же болбосо счеттан түшкөн акчаларды алар менен эч кандай келишими жок болгон физический карталарга которо бере турган болсо, мисалы тайкем байкем жеңем деп которо бере турган болсо, ошондо да буларга эмненин негизинде акча которуп жатасың, ортоңордо кандай келишим бар деген суроолорду берип, жана ошолорго суроолорго жооп албагандыгына байланыштуу счетту блокировка кылып коюш мүмкүн да. Эми эмне кылыш керек дегенде, ошол айткан нерсени кылбаш керек. Сразу счетту чыгарбаш керек. Физический тааныбаган адамдарга акчаны которбош керек. Жана мисалы ИПларды айта кете турган болсок, аларда атайын бизнестин картасы болот да. Обычный Сбербанк карта колдонобуз го. Ошол сыяктуу картасын көтөрүп алып, ошону болушунча төлөй турган жерлерине төлөй берсе болот. Продукты, бензин чыгылса карта менен кайсы жерде төлөй турган болсо, кийим-кече ошонун баардыгын ошол картасы менен төлөсө жакшы болот да. Анткени көп учурда бизде ушундай проблемалар менен көп кайрылышат. Анан кээ бирлер өздөрүнүн картасына бүт которуп алат дагы, анан өздөрүнүн картасын, физический картасын көтөрүп алып, анан ар кайсы жака төлөп жүрө беришет да. Анын ордуна ал берки картасынан эле төлөсө деле эч кандай проблема болмок эмес. Себеби ал түшкөн акчасына салык төлөйт да. Анан албетте салык системаны дагы тандоо бул аябай маанилүү. Анткени ошол салык системаны туура тандабай калгандыгы үчүн дагы счеттор блокировка болуп калат да. Анткени отчетторду батырактан, мындай көбүрөөк тапшырыш керек да. Салыгын да көбүрөөк төлөш керек болуп калат. Ошондуктан ишкерлер дагы алдын ала ушундай жерлерди билип, консультация алып туруп, анан баштаса бир топ катачылыктарды алдын алышат да. Алимбек мырза, азыр ошо таксопарктар боюнча дагы көп иш алып барат экенсиздер. ИПларды ачуу, ИПларды жабуу, оолорду ачуу, оолорду жабуу, андан сырткары мына самозанятый чыгып атат, озгоп дегендер чыгып атат таксопарктарда. Ошол боюнча бир маалымат берсек, жаңы келген мекендештерге ошол ИП ачыш боюнча, жабыш боюнча, самозанятый документтерин турлаш боюнча жардам бересиздер буюрса. Ошол боюнча кенен айтып кетсеңиз. Сиз айтып кеткендей эле, биз ИП ачып, ИП жабып, оо ачып, оо жабабыз. Андан тышкары биз таксопарктарды ачып, таксопарктарды да жабабыз. Анан биз деген ушул 5 жылдан бери иштейбиз. Көбүнчө ишкерлерибиз бул таксопарктар. Ушул таксопарктарда акыркы ушул 2024-жыл көп өзгөрүүлөр болду. Водительдердин баары самозанятый болуш керек болду, аз көп киргизип атат. Андан тышкары азыр водительдер дагы реестрге туруш керек болуп жатат. Азыркы учурда 2024-жылы ушундай өзгөрүүлөр болуп жатат. 2025-жылы мындан да көп өзгөрүүлөр болот деп ойлоп атабыз. Ошондуктан Озгоп деп калды да. Озгоп эмне жардам берет эми биздин айдоочуларга? Озгоп эмне үчүн сөзсүз кылыш керек? Ошонун бир пайдалары, зыяндары боюнча айта кетсеңиз. Азгоп деген бул өзү страховка, машинанын страховкасы да. Бул страховка кийин ортодон ДТП болуп кетсе же ошондой болуп кетсе, полный ошо страховка менен покрывать этип берет да. Озгопту реестрге киргизип деген бул получается ошол эменин Министерство транспорттун базасында болуш керек да. Озгопту ошон үчүн реестрге киргизиш керек. Анан бул государство именно ошо водительдердин баарында бүт машиналарда страховка болуп, ошондой жолдордон ДТП болуп, ошондой болгондо страховка покрывать этиш үчүн ушундай закон чыгарып жатат да азыр. Анан водительдер, такси айдоочуларыбыз көбүнчө эле комментарийге жазышат да. Биз
Трудовойда биз регистрацияларыбызды кантип узарта алабыз, кандай биз легальный болуп трудовой договорду алып жүрө алабыз дейт. Ошо трудовой договорлорго сиздер жардам берип, ошо узартканга бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, жардам бере алабыз, бирок таксопарктагы водительдерге эми как сотрудник болуп оформление болгон невыгодно болуп калат. Водительдердин өздөрүнө дагы, таксопарктын өздөрүнө дагы. Ошон үчүн аларга альтернативный вариант бар, бул гражданско-правовой договор. Гражданско-правовой договордун айырмачылыгын эжем айтып кетти. Ошондой эле гражданско-правовой договор кылса болот. Таксопарктагы водительдерди, самозанятыйларды ортодон ИПшник менен самозанятыйлардын ортосунда договор түзүп, анан МВДга уведомление жөнөтсө болот. Трудовой договор кылып эмес, а именно гражданско-правовой договор кылып, и на основе товарлар регистрациясын продлевать эте алат. Ошонун негизинде. Ошонун негизинде. Ошонун негизинде дагы легальный болуп жүрө алат. Жүрө алат. Ооба, урматтуу айдоочулар, көпчүлүк айдоочуларыбыз ушундай комментарийлер жазды эле. Ошол биз айдоочулар 9 айга регистрацияны кантип узартабыз, эмне кылабыз деп. Мен ошол мырзанын жана ошол Айгаш айымдын номерлерин коюп койдум. Булар онлайн түрүндө дагы ИПларды ачат, жана ИПларды жабат, оолорду ачат, оолорду жабат кайра, ошо бухгалтериялык иштерди жасайт кыскасы. Андан сырткары мына биздин айдоочуларга дагы ошол мыйзамдуу түрдө жол жоболорун айтып берет. Регистрацияны узартууну кандай узартуу керек, кандай мыйзамдуу кылып, ошону сайт МВДнын сайтына киргизүү керек. Андыктан ошол Россияны жүргөн бардык биздин мекендештерибиз байланышсаңыздар болот. ИПны кантип жаба албай жүргөн мекендештерибиз дагы бар да, ачып алып карызга батып, жаба албай жүргөн мекендештерибиз бар. Ачып алып карызга батып, жаба албай жүргөн мекендештерибиз бар. Андыктан ошол жака байланышыңыздар, же болбосо эми таксопарк ачайын дедим эле, же ачайын дедим эле, же ИП ачайын дедим эле деген мекендештериңиздер болсо, байланышсаңыздар болот. Сиздерге жакшы жардам берип, жол жоболорун көрсөтүп, анан бухгалтерия жагындагы ошол сиздерге салыкты арзан төлөө жагы менен сиздерге жардам берет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.